Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Саламаттыкты сактоо министрлиги Россиянын акчасына 107 машина алды. Саламаттык сактоо министрлиги жаңы 107 автоунаа алуу болгонун өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Атайын техниканы тапшыруу аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко катышкан. Жаңы автоунаалардын ичинде 47 тез жардам, 54 санитардык транспорт, сөөгүк ташыган 4 атайын машина, 2 дезинфекция автоунаасы бар деп айтылат маалыматта. Акылбек Жапаров медициналык мекемелер үчүн атайын техника COVID-19 кесепеттерине ыкчам чара көрүү долбоорунун алкагында Орусия берген $3 миллион гранттык каражатка сатып алынганын айткан. 3 жылдын ичинде биз 335 бирдик жаңы тез жардам унааларын, ошондой эле санитардык автоунаа алдык. Мамлекеттин экономикалык өнүгүүсү саламаттыкты сактоо системасынын туура уюштурулушунан көз каранды. Коронавирус пандемиясы дүйнө жүзү боюнча, анын ичинде биздин өлкөнүн саламаттык сактоо системасынын алсыз жактарын көрсөттү. Ооруканалардын, клиникалардын материалдык техникалык базасын жакшыртууну баштадык. Көптөгөн атайын жабдууларды сатып алып жатабыз деген Жапаров. Россиянын элчиси Николай Удовиченко Россия Федерациясы Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн тынымсыз колдоо көрсөтөөрүн белгиледи. Анын айтымында мындай идистештирилген түрдүү техникалардын берилиши боордош элдердин достук мамилесинин анык далили деп айтылат маалыматта. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. Эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Гөлбаев менен байланышка шектелүү экс-депутат Бурана Грант компаниясынын жетекчиси кармалды. Крим Төвөл камчы Гөлбаев менен байланышка шектелип Бурана Грант курулуш компаниясынын жетекчиси Урмат Ишембеков кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалымат караганда анын бөгөт чарасы аныкталып 4-январга чейин камакка алынды. Ал дагы кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдаштырууга айыбы каралууда. Алар Гөлбаевдин акчасын кыймылсыз мүлккө колдонгону айтылат. 2022 жылдын сентябрь айында Чолпон Ата шаарында жайгашкан 4 гектар жер тилкесин Бурана Грант чичкасынан Каганат Рессор чичкасынын пайдасына формалдуу сатып алуу келишимин түзүшкөн. Ал жерге пансионат курулуп, анын 40% Камчыбек Гөлбаевга таандык болмок дейт Коопсуздук комитети. УКМКнын маалыматында Бишкек шаарынын түштүк тарабында жайгашкан Парк Авеню турак жай комплекси, Сирктин тегерегиндеги 36 сотукка жакын жерге Бурана Пелес турак жай комплексине дагы Камчы Гөлбаевдин акчасы салынган. Урмат Ишембеков, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты. Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун президенти Алмазбек Барктабасов радио жана телевидение кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктады. Урматтуу радио жана телевидение кызматкерлери, компаниянын жана жеке өзүмдүн атымдан баардыгыңыздарды кесиптик майрамыңыздар Кыргыз Республикасынын радио жана телевидение кызматкерлеринин күнү менен куттуктайм. Дал ушул күнү 1958 жылдын 8 декабрында Кыргыз телевидениесинде эң биринчи телеберүү эфирге чыккан. Андан бери 65 жыл өтсө дагы көгүлтүр экран ар бирибиздин турмушубузда өзгөчө орунду ээлеп келет. Сиздердин аркаңыздар менен биз өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан бардык окуялардан кабардарбыз. Силердин кызмат маалымат таратып, коомдук пикирди жаратуу гана эмес, элибизге руханий азык берип, коомду туура жолго салган агартуучулуктагы милдетти аркалап жатканыңарды баса белгилегим келет. Ушул күнү сиздерге чын дилимден узун өмүр, бакыт таалай, чыгармачылык мыкты эргүүнү каалайм. Түйшүктүү жана жооптуу ишиңерди ийгиликтер коштоп, угармандар менен көрүүчүлөрүңөрдүн алкоосуна татып жүрө бериңиздер деп айтылат. Кумтөр Голд компания ачык акционердик коомунун жетекчисинин кайрылуусунда. Футбол ойноо менен бирге президент жолугушууларды өткөрүүдө. Садыр Жапаров Акылбек Жапаров менен жумушчу жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Өлкө башчысы футбол формасында оюндун тыныгуу мезгилинде министрлер кабинетинин төрагасын кабыл алды. Эске салсак, мамлекет башчысы футзал боюнча салттуу мурас жолдоштук беттешине катышууда. Президенттин командасы журналисттер менен беттешип 4-1 эсебинде утту. 3 голду Садыр Жапаров киргизди. Жогорку Кеңештин депутаттары аймактык жетекчилер менен таймашып, эл өкүлдөрү утушка ээ болду. Турнир 4-чү жолу өтүп жатат. Буга чейин өнөр, ден соолук жана президенттин командасы топтору жеңүүчү деп табылган. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү.
урматтуу бир туугандар, мына Илхан энебизге акыркы операциясы май айында боло турган болду. Толук операциясына каражат жетишсиз болгонуна байланыштуу дагы да сиздерден жардам сурап турабыз. Ошол төмөндө турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып кетсеңиздер болот. Полотбек деп чыгат. Полотбек Ембанк Полотбек А деп чыгат жана Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Сиздер эч переживать этпей которуп кое берсеңиздер болот. Анан единица катары дагы салып койсоңуздар боло берет. Единица катары дагы аягы 78 деген номер бар. Ошол аягы 78 деген номерге единица кылып салып койсоңуздар болот. Анан Мегаком номерге дагы салып кое берсеңиздер болот. Ада Ембанк бар. Буюрса Кудай кааласа ушул Илхан энебиздин Илхандай көрсөтүп койгонда акыркы операциясында ушул мынау дөмбөктөрүн, мына ушул жерлерин, сөөктөрүн ичине киргизе турган болду. Эми акыркы жыйынтыкта көрөбүз. Азыр сен мынау немең ооруп кетеби? Мына кыйналтасың дагы деле же мурдагыга салыштырмалуу кандай болуп калдың? Туруп басканда, көп басканда кыйналам, орта тарттым. Катуу туруп же эме көп туруп басып койсом ооруп кетет. Көп багандай достор менен ойноп жүгүрүп койгонуңда ооруп кетеби? Ошондо ооруп кетет. Кечинде жатканда кандай жатасың ошондо? Кечинде кээрде бир жер менен кечке жатсам, ошол жагым ооруп кетет. Арты менен көп жата албайм. Артым да ооруп кетип атат. Кечинде жатыш өтө эле кыйын болобу сага? Көп эме кыйын болот. Артым оорутат. Мынакей туугандар, ушул баланын ден соолугуна кайдыгер карабастан буюрса көп түкүрсөкөл болот. Акыркы операциясына да жардам берип, ошол реквизиттерге өз ихсаныңыздарды салып кетиңиздер. Буюрса Кудайым шифасын берсин деген үмүттөбүз. Сиздер бар экенсиздер. Мынакей Илхан энебиз дагы ушунча даражага жетип олтурат. Буюрса кичине сөөктөрү өссө, ошол май айына жылдырылыптыр. Майда барып операция болуп келет. Силердин аманаттарыңызды алдым. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Айдайым бактылуу болуп жүргүлө. Мынакей туугандар, буюрса ушул Илхан энебизге кайдыгер карабай акыркы операциясына чейин туруп берип коелу. Буюрса ушул аз эле каражат калган. Ушул каражат чогулса, уже Илхан энебиз акыркы операциясына кетет май айында. Сот Адахам Адумаровду февралга чейин камакта калтырды. Жогорку Кеңештин депутаты Адахам Адумаров 2024-жылдын 9 февралына чейин камакта калмай болду. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук соту кабарлады. Сот депутаттын үстүнөн козголгон кылмыш ишин карай баштаган, отурум жабык эшик артында өттү. Жактоочу саясатчынын бөгөт чарасын өзгөртүүнү суранган адвокаттардын айтымында Жогорку Кеңештин депутаттарынын басымдуу бөлүгү Адумаровду үй камагына чыгаруу өтүнүчүнө кол коюп беришкен, бирок сот аны четке какты. Саясатчы 2024-жылдын 9 февралына чейин тергөө абагында болот дешти соттон. Адахам Адумаров сентябрда кармалып соттун чечими менен камакка алынган. Эл өкүлү мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталуудан анткени менен чоо жайы ачыкталбай келет. Бирок депутаттын өзүнүн айтымында анын кармалышы Кыргыз-Тажик чек арасындагы талаштуу 4 көчө тилкесине байланыштуу. 2009-жылы Адумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда Кыргызстан аталган жерди Тажик тараптан 49 жылга ижарага алуусу каралган протоколго кол койгону айтылып келет. Кыргызстан бул документти тааныган эмес. Гаймариттен 10 күнүн ичинде 100% кепилдик менен айыккыңыз келеби? Анда бизге байланышыңыз. Биздин дарек Ош шаары, Масалиев 73. Беткөңдө ойун ошундай 10 күн от чагабыз. Сот чакканда ичинде күнөөлөрдүн баардыгы жебейт. 10-чу күнү чөптөн жасалган мурунга парашок үйлөйбүз. Парашок үйлөгөнү ичинде күнөө 8 сааттан 12 саатка чейин агып чыгат. Ошо менен толук 100% Гаймариттен айыгасыздар. Ориентир Горбанядагы Оптима банктын жанында общий лечениянын баасы 10 000 сом. Толук маалымат 501-119-119 номерине байланышып келсеңиздер болот. Ошто эркек киши өз жанын кыюу аракет кылды. Ош шаарынын Райымбеков көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн 5-кабатынан эркек киши секирип өз өмүрүн кыюуга аракет кылган. Бул тууралуу Өзгө Чыгырдал министрлигинен билдиришти. Жерине Ош шаардык куткаруу кызматынан 4 куткаруучу тартылып, жогоруда аталган адамдын өз өмүрүн кыюудан сактап калышты. УКМКнын кызматкерине 100 000 сом пара алып келген аял кармалды. Ысык көл облусунун Тоң районунун Күн Чыгыш айыл өкмөтүнүн орун басары БШ кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда БШ коопсуздук комитетинин кызматкерине 100 000 сом пара берип жаткан учурда колго түштү. Ал айыл өкмөттүү тендерди бузуп, 2,5 миллион сомго автотранспорт сатып алуусуна байланыштуу текшерүүнү токтотууну суранган. Депутаттар Адумаровду үй камагына чыгарууну өтүнүп сотко кайрылышты.
Жогорку Кеңештин депутаттары парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахам Адымаровду үй камагына чыгарууну өтүнүп Бишкектеги 1-май райондук сотунун судьясы Мирбек Сатарбек уулуна кайрылышты. Бул тууралуу Азаттыкка Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү депутат Эмил Токтошов билдирди. Ал эл өкүлдөрү Адахам Адымаров үчүн жоопкерчилик алуу тууралуу ишти карап жаткан судьяга кепилдик өтүнүч катын жазып кол коюп беришкенин билдирди. 8-декабрда 1-май райондук соту саясатчыны үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттарынын өтүнүчүн карап канааттандырган жок. Адахам Адымаровдун адвокаты Гулияна Убалиева судья Мирбек Сатарбек уулу Жогорку Кеңештин 75 депутаты кол коюп берген өтүнүчтү эске албаганын айтты. Мурас турнири Садыр Жапаров хэт-трик жасап журналисттерди утту. Бишкекте Мурас турнири өтүп жатат. Бул тууралуу Кыргыз футбол бирикмеси билдирди. Ага 16 команда катышып, алар 2 күн күч сынашышат. Алардын катарында Жогорку Кеңештин депутаттары, министрлер жана сот органдарынын өкүлдөрү жана Садыр Жапаров дагы адаттагыдай өзүнүн командасы менен катышууда. Президенттин командасы бүгүн журналисттер менен беттешип 4-1 эсебинде утту. 3 голду Жапаров киргизди. Турнир 4-чү жолу өтүп жатат. Буга чейин өнөр, ден соолук жана президенттин командасы топтору жеңүүчү деп табылган. Активист Жоробековго массалык башаламандыкка чакырган деген айып тагылды. Мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршылык билдирип чыккан жаранда активист Автандил Жоробеков кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин 3-бөлүгү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү, баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен айып тагылды. Бул тууралуу 7-декабрда Азаттыкка активисттин адвокаты Махамат Мамасалиева билдирди. Адвокаттын сөзүнө караганда, Бишкек шаардык милициясы Жоробековго 6-декабрда Facebook'тагы баракчасына жарыялаган видео боюнча иш козгогон. Ал видеодо активист акыркы 3 жылда Кыргызстандын экономикасында жылыш жок деп айтып, желекти өзгөртүүгө каршы экенин билдирген. Адвокат Мамасалиева тергөөчү активист Жоробековду 48 саатка камакка алуу тууралуу чечим чыгарганын кошумчалады. Андан тышкары анын үйүндө тинтүү жүргүзүлөрүн билдирди. Апрелге чейин Бишкектеги маршруткаларды толугу менен алуу пландалууда. 2024-жылдын апрель айына чейин Бишкектеги маршруткалар электробус жана газ менен жүргөн автобустарга алмаштырылат. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Медетбек Маметов Кабар маалымат агенттигиндеги маалымат жыйында билдирген. Анын айтымында декабрдын башына карата Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы тарабынан 744 автобус алып келинген. 2024-жылдын апрель айына карата автобустардын саны 1500гө, электробустардын саны 120га жетет. Алардын ар бири дизель менен жүргөн 4 бусту алмаштырат. 90-100 тонна дизелдин күйүүсүн жокко чыгарат деген Маметов. Ушул жылдын аягына чейин муниципалдык электр таксилердин санын 120га жеткирүү пландалып жатканы кошумчаланды. Азыр шаарда мындай транспорттан 20сы гана бар. Министр кышында жарык кайсы учурда өчүрүлө турганын айтты. Кышында эгер трансформаторлорго көп күч келсе электр энергиясы өчүрүлөт. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев брифингде билдирди. Анын айтымында кышында көмөк чордондорго күч келсе электр энергиясын жөнгө салуу үчүн жарык өчүрүлөт. Бирок көпкө эмес, башка линияга кошуу үчүн 1-1,5 саат убакыт керектелет. Быйылкыдай кышка даярдык эч качан болгон эмес. Көпчүлүк жерлерде жабдуулар алмаштырылып, дизель генераторлору, машинелер сатып алынды. Ноябрдан жылуу болушу күч топтоого мүмкүнчүлүк берди, dedi министр. Кундуз Жолдубаева милицияда сурак берип чыкты. 7-декабрда КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө 1 саат сурак берип чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Жолдубаева айтты. Анын сөзүнө караганда, Арча медиа YouTube каналында чыккан Матраимов Көлбаев мафиясы менен кайсы чиновник жана депутаттардын байланышы бар деген аталыштагы эфирге байланыштуу сурак берди. Буга Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова бул эфирде анын беделине шек келтирилгени тууралуу 17 ноябрда ички иштер министри Улан Ниязбековго жазган арызы негиз болгон. Эфирде Надира Нарматованын беделине шек келе тургандай сөз айтылган эмес. Милиция мени тергөөгө чейинки текшерүүнүн алкагында суракка алганын билдирди. Бул арызды ийим тергебей сотто каралышы керек болчу, анткени бул жарандык иш да, деди Кундуз Жолдубаева. Чүйдө Эмилбек Ордоков изделип жатат. Ал акыркы жолу 6 жыл мурда байланышка чыккан. Чүйдө 1974-жылы туулган Ордоков Эмилбек Исабекович дайынсыз болуп изделип жатат. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер баш башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 2022-жылдын 17-октябрда Сокулук райондук ички иштер баш башкармалыгына анын жакындары кайрылышкан. Ал туугандары менен 2016-2017 жылдан бери байланышка чыккан эмес. Аталган факты каттоого алынып, аны издөө иштери башталган. Кимде ким сүрөттөгү жаран тууралуу маалымат болсо 0312 60 75 67 0313 45 33 80 0558 86 14 86 номерларына чалсаңыздар болот.